Президент Садыр Жапаровдун 17-20 майда Кытай Эл Республикасына болгон биринчи мамлекеттик сапарынын жыйынтыгында 1 миллиард доллардан ашык суммадагы келишимдерге кол коюлду. Бул туурасында президенттин администрациясынын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык 800 миллион евролук макулдашууга China Power International Development Limited компаниясы менен Ысык-Көл облусунда 1000 мегаваттык күн электр станциясын куруу үчүн кол коюлду. 260 миллион долларга Айыл чарба министрлиги менен Хэбэй Байдоо Цзя жоопкерчилиги чектелген компаниясынын ортосунда жер семирткич чыгаруучу заводду куруу макулдашылды. Энергетика министрлиги менен Universal Energy Go Ltd компаниясынын ортосунда 100 миллион акш долларына барабар өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен Шанхай Тянхан Шэньчжиан Film Company Ltd ишканасынын ортосунда 38 миллион доллардык Жибек жолунун алыскы шамалы биргелешкен сериалын тартуу долбоору боюнча кинематография тармагындагы долбоорду ишке ашыруу жөнүндө макулдашууга кол коюлду. Ошондой эле Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен Beijing Jongi Boyo Culture Media Co ортосунда Бишкек сүйүүсү биргелешкен сериалын тартуу долбоору боюнча долбоорду ишке ашырууга макулдашты. Долбоордун суммасы 25 миллион акш доллары. Мындан тышкары энергетика министрлиги менен ТВ компаниясынын ортосундагы Кыргыз Республикасынын Кытайга электр энергиясын экспорттоо боюнча кызматташуу ниети жөнүндө макулдашуу. Энергетика министрлиги менен China Energy International Group Co Ltd жана China Gezoba Group International Engineering Co Ltd компаниясынын ортосундагы өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум. Уш шаарынын мэриясы менен Hunan Junhin Environmental Protection Co Ltd компаниясынын ортосунда таштандыларды өрттөөчү завод куруу боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум. Ал эми ТНК Шумкар ачык акционердик компаниясы менен Хиян Юанхао компаниясынын ортосунда Кыргыз Республикасында Шакман сериясындагы оор жүк ташуучу жана атайын багыттагы автоунааларды өндүрүү боюнча чогултуучу завод түзүү боюнча макулдашуунун суммасы жумушчу тартипте такталып жатат.